Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана жалпы эле угармандар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен өтүлүүчү бүгүнкү 4-бөлүмүбүздү баштайбыз. Бул өзү чоң көлөмдүү тема, тарбия, баалуулугу. Ар бир бөлүмү кичи темалардан турат. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүн сиздер жаңы шарттарда тарбиялоонун формалары жана каражаттары деген темада маалымат аласыздар. Окуучулардын өсүшүнө 4 нерсе күчтүү таасир берери аныкталган. Алар кайсылар? Көңүл буруңуздар. Биринчи үй бүлө, экинчи массалык маалымат каражаттары, үчүнчү чөйрө, тең туш достору, ал эми 4-чү мектеп. Алардын ичинен эң күчтүүсү үй бүлө болуп саналат. Ал 35%га чейин таасир берет. Анткени тарбиялоонун очогу бул үй бүлө болуп саналат эмеспи? Азыркы мезгилде үй бүлөдө тарбия 2-чи орунга коюлган. Бул өзүнүн терс таасирин берүүдө. Ушул кемчиликтерди чечүү, ата-энелер менен мектептин байланышын чыңдоо максатында Лейлик районундагы номер 3 гимназияда энелер мектеби иштейт. Ошондой эле мыкты үй бүлө, мыкты эне аттуу конкурстар гимназиянын директору Гапыр Мадаминов тарабынан сунуш кылынып, тажрыйбадан өткөрүлүүдө. Максат үй бүлөнү тарбия маселесине толук тартуу. Тарбиялоонун эффективдүү формалары жана каражаттары катары төмөнкүлөр сунуш кылынат. Көңүл буруңуздар. Алдыңкы ата-энелердин окуучу жаштардын тажрыйбасын жайылтуу. Кийинки инсан таануу сабагы. Номер 3 гимназияда бул сабак өмүрү өрнөк инсандар жөнүндө системалуу өтүлүп турат. Кийинкиси дебат. Мында окуучулар өз оюн ачык айтуу, далилдөөгө үйрөнүшөт. Андан кийинкиси конференция. Кийинки жалпы жыйын. Андан кийин кыздар кеңеши, ошондой эле жигиттер кеңеши, тарбиялык, жумалык, айлык. Андан кийин энелер мектеби, ошондой эле ирим. Мисалы, номер 3 эксперименталдык гимназияда театралдык ирим иштейт. Анын эң негизги максаты окуучуларга коомдогу жат көрүнүштөрдүн бетин ачуу менен окуучуларды толеранттуулукка, ыймандуулукка, кайрымдуулукка тарбиялоо болуп саналат. Албетте, тарбиялоонун бул формалары кээ бир мектептерде өтүлүп келүүдө. Ошондой болсо да эң негизги милдет бул тажрыйбаны жалпы республикага таратуу болуп саналат. Урматтуу угармандар, бүгүн сиздер жаңы шарттарда тарбиялоонун формалары жана каражаттары, ошондой эле тарбиялоонун эффективдүү формалары жана каражаттары тууралуу ар кандай сунуштар менен тааныша алдыңыздар. Бул Устаттык өнөрү китебинде 103 жана 104 беттерде кененирээк жазылган. Анда эмесе миң уккандан бир көргөн дегендей, колуңуздарга алып өзүңүздөр дагы кененирээк окуп таанышып чыксаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче сак саламатта калыңыздар.